Аткаргыла. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпагыла. Тарых алдында жооп берериңерди унутпагыла. Мына мени канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген 100 миллион долларга сатылган эмесми? Азыр дагы сатылбайт. Мына Камчыбек Ташиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатам. 5 жыл жатам. Канча берсеңер ошончо бергиле. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпагыла. Башым аман болсо мен ар бир эмеге көргөзөмүн ошону. Колдорундағы күчү менен, колдорундағы прокурорлору менен, колдорундағы түрмөлөрү менен, колдорундағы мына бул решеткалары менен ушу мени сындыргысы келишет. Бирок мен бул решеткалар менен сынбайм. Бул решеткаларга өздөрүнүн отуруп калышын эстен чыгарышпасын. Бул решеткаларга өздөрүнүн отуруп калышын эстен чыгарышпасын. Бүгүнкү чыгышыңызга мамлекет башчылары менен, тагыра президент менен сүйлөшүүлөр болдубу? Эми мындай да ал кишилерге мен тиги чыкканда да айткам түрмөдөн. Соцсеттердин башчысы, Испаниянын премьер-министри урматтуу Педро Санчес абдан керешти. Бирок албетте биздин президент болбогондо, Камчыбек Ташиев болбогондо, алар жагынан дагы мындайдыр Тура мамиле болду да. Тура мамиле болду. Кандай тура мамиле болду? Ну, чыктым да, мен ачык айтканда ишенбей тургам, чыгармачы. Бүгүн деле белгилеп берди. Садыр Жапаров Атамбаевдин бийлигинен көп азап тарткан, ажообуз кечилемес терең адам экен. Кыргызстан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга 1-май райондук соту дарылануу зарылчылыгына байланыштуу өлкөдөн чыгууга уруксаат берди. Алмазбек Атамбаевди үй-бүлөсү жана тарапташтары күтүп жатканын социалдык тармактарга жазып чыгышты. Алмазбек Атамбаев 2019-жылы Кой Таш окуясына байланыштуу камакка алынган. Кийин ага чет элдиктерге мыйзамсыз паспорт берүү, башаламандыкты уюштуруу, мектеп салууда коррупциялык схемаларды түзүү, ЖЭП окуясы кымбат баалуу көмүр сатып алуу, терек сая алтын кенинен лицензия берүү, Арашандагы жер тилкесин мыйзамсыз алуу. Азиз Батукаевди бошотуу жана адам өлтүрүү боюнча айыптар тагылган. 1-май райондук соту тарабынан Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошоткон деген жүйө менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган. Ошентип өзү колдоп коштоп президенттикке алып келген эски досу Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин тушунда камалган Алмазбек Атамбаев абактан чыгып, чет өлкөдө дарыланууга да уруксат алды. Соттун мындай чечимин коомчулук колдоп, азыркы президент Садыр Жапаровду айкөл, кечил адам эмес экен деген пикирлерин социалдык тармактарга жазып жатышат. 2017-жылы 25-мартта Садыр Жапаровду камактан бошотуу талабы менен УКМКнын астына митингге чыккан 500-600 тарапташтары милициялар тарабынан куугунтукталып ур-токмок алынган. Арасында Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаров катуу токмок жеп, ооруканага жатууга мажбур болгонуна карабастан камакка алынган. Рустам Жапаровдон башка дагы бир нече тарапташтары кармалып жаза мөөнөтүн өтөөгө аргасыз болушкан. 2017-жылдын 20-сентябрында Садыр Жапаровдун атасы Нуркожо Ажы 84 жашында каза болот. Атамбаевдин бийлиги жана жаза аткаруу кызматы Садыр Жапаровду атасынын акыркы сапарга узатуу зыйнатына уруксат бербейт. Атасына топурак салуу Садыр Жапаровго насип кылбай калат. Садыр Жапаров Атамбаевдин бийлигинен өтө көп кордук, куугунтук көргөн. Ал тургай үй-бүлөсүнө жана жакындарына да кылмыш иштери козголуп, далай азапты тартышкан. Андан кийин апасы жана уулу каза болгондо аларды акыркы сапарга узатуу зыйнатына Садыр Жапаров катышып, жакындарына топурак салат. Жогоруда айтып өттүк, президент Садыр Жапаров айкөл, кечил эмес экен деген коомчулуктун пикири да тегин жерден айтылган жок. Кыргыз эли Садыр Жапаровдун башынан өткөргөн кыйынчылыктарын, жакындарын жоготууларын жакшы билет. Ошон үчүн чоң сүрөөн менен президент кылып шайлашты. Атамбаев президенттик мөөнөтүндө кандай кемчиликтерге жол берип, коррупциялык иштерге өзү кошо аралашкан болсо, мыйзам алдында жооп берет. Бүгүн анын ден соолугунун начарлап кеткенине байланыштуу сот чет өлкөгө дарыланып келүү үчүн чыгарып жатат. Билген кишиге бул азыркы бийликтин айкөлдүгү, терең адамгерчилиги, алысты көрө билгени десек болот. Алмазбек Атамбаев саясатта такшалган, түрдүү оюндарды уюштурган, баштан көп иштерди өткөргөн киши. Бийликтин өзүнө карата кабыл алган чечимин баалап, мындан ары аксакалдык гана кеп кеңешин айтып, олтурууга милдеттүү. Адатынча коомчулуктун бүйүрүн кызытып, Кой Ташта мамлекет уюштуруу иштерин токтотпосо, мыйзам чегинде жооп берери тууралуу иш эмеспи? Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Окула, менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар.
Садыр кыргыз элге эмне жамандык кылды? Кыргызды байлыгын алып берем dedi. Soyuştu, keskilешти. Kanca atasını өлгөн күнү да коюп беришпеди. Канчага чейин кыргыз кыйналат. Мана милиция кызматкерлери турасыңар сиздер. Силерди балдарыңарга деле келечекте окутканга качан өнүгөбүз? Өнүгөбүз дегенди камайбызбы? Өнүгөйлү, жакшы жашайлы, элибиз оң болсун дегенди камайбызбы? Күйбөйсүңөр бардыңар. Кандай сотсуңар? Кандай элсиңер? Ойланмойсуңарбы? Не кылышыбыз керек? Бирдеме деп чыксак, камасаңар. Кесейлүү колубузду бардыгыбыз чогулуп туруп. Элди ойлогону кыргызды качангача кордойсуңар. Токтоткула, ойлонгула. Жакшылык алып келбейт. Погонуңду ойлоба, келечегиңди ойло. Балаңды келечегин ойлоба. 2 күндүк званияңды ойлоба. 2 күндүк должностуңду ойлоба. 2 күндүк тамагыңды ойлоба. Балаңды ырыскысыны, балаңды келечегини. Кийинки мурасты ойлогула. Жетишет, ойлонгула. Элди кыйнабагыла. Жада бүттү. Кыргызга күйгөндөрдү жадаттыңар. Болду кылгыла, токтоткула. Ойлонгула. Менин акыбалым жакшы. Нормально эле отурам. 2 охранник кайтарып отурат. Баары жакшы. Ну и сейчас можете еще сказать еще раз, что произошло? Почему вы решились вот на этот шаг? В шоковом состоянии был, я не помню ничего. То есть, как вы это все делали, тоже сейчас уже не помните? Я в шоке был, я не знаю. Еле-еле вспомнил сейчас, как взял нож и порезался. Потому что для этого очнулся в больнице и все. Понятно. Ну, там говорили, что могли посторонние люди к вам зайти. Посторонних никого не было. Ну, слава Богу, что все как бы хорошо. Вот. Ну, скажите, как, чтобы так, пару слов людей, чтобы успокоить ваших там родственников, близких, чтобы ваше состояние. Ешкімге тревожность етпеңдер, бары жақсы, енді бардығы нормально. Құдайға шүкір, бары жақсы болады. Біздің қызматкерлерге мындай табыздауымыз мындай немеңіз жоқ? Жоқ. Претензиямыз? Жоқ, претензия жоқ. Ахардан тұрады, медициналық жардам көргөзүп атасыз сізге? Жоқ, претензия жоқ. Медики все сделали хорошо? К медикам вопросов тоже нет? Нет, вопросов нет. Нормально относится. Нормально. Уважительно относится. Ең негізгісі мыйзамды сақтаңыздар. Мыйзамда қандай болса, ошондой кете беріңіздер, еш жаңылбайсыздар. Мен де наразычылык болбойт. Общий ГСИ-ге, только мыйзам. Сезон сотрудниктеріне жоқ та? Сезон сотрудниктеріне претензиям жоқ. Аяқта да мыйзамды сақтағыла болды. Балаңыздың ақ екеніне ишенесіз бе? Ағын елдің бәрі көріп атпайды. Кәсетаға жиналып келіп өтіп. Мизам менен болсын да айтады. Кел отасыңар. Қана мизам. Мизам жоқ болады. Иманы ким сұраш керек? Ешкім сұрай алмайды. Ел сұраш керек, андан башқа ешкім сұрай алмайды. Садыр Нұрғожаевичтің қандай мүнөстөрү менен сыймыктан аласыз? Биздин ата-бабамыздан бери чындык. Катып айтчу эмеспиз. Катып айтпайбыз, чындык айтабыз. Бирөө сүйлөйт, аныкын көрдө чындык деп кабыл алабыз. Шак эле. Ушундай көңүл бар. Бирөөгө айтабыз, синдиребиз. Сөзүбүздү.
Anan az qo'qishdan ham jaqqa aldab qo'ysa, 2-3 yil aldab talayanda vardı sanırdım. Görmekler, tiplerdi aldadı, tutarlardı dedi. Adım en ilesini bilmedir. İşte. Ошо адеми жалаңчындыкты үмүт. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Окула. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Окула. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Окула. Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. Кантип ушуган битиңер барып добуш берип атасыңар. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? Окула. 1 килограммы калбаптыр. 2000. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулаңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге мындай эле айтайын. Biz sözümüz менен эмес, ишибиз менен далилдей турган адамдарбыз. Далилдейбиз.